Salamатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер де мынакей 2015 жылдын алгачкы учурунда сиздер менен көрүшүп атабыз. Ушу илим жана турмуш телеберүүбүздүн атынан сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Жаңы жылда элибизде тынчтык болсун, жакшылыктар болсун. Мына улуттук экономиканы көтөрүү жылы деп президентибиз жарыя кылды. Демек, бул 2015 жыл бардыгыбыз үчүн биринчи кезекте ушул экономиканы көтөрүш маселелерин ушу чечүүдө кажыбас кайраттуу эмгек кылышыбыз абзел болуп турат. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалоого уруксат этиңиздер. Урматтуу телеберүүчүлөр, илим жана турмуш телеберүүсүнүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз көптөн бери айтып жүргөн ушул жөнөкөй бала бакчадан баштап мектеп, кесиптик окуу жайлары, окутуучулардын баардыгын тескеген, ушулардын баардыгынын илимий базасы болгон эң классикалык илимдердин бири педагогика илимине көңүл бурмакчыбыз. Эмне үчүн? Себеби мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, кийинки учурларда окутуунун сапаты, окутуунун усулдугу, жалпы эле педагогика, психология илимдеринин өзгөчө мааниге ээ экендиги баардыгыбыз сезип, туюп, билип турабыз. Биз бул маанилүү теманы козгоо үчүн, маанилүү теманы ошол чеберчилик жогорку деңгээлге чейин жеткирип алып баруу үчүн Кыргызстандагы белгилүү окумуштуу, белгилүү инсан, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, жалпысын алганда өзү улуу окумуштуу жана устат чебер педагог агайыбыз менен тааныштырмакчыбыз. Ал агайыбыздын аты Эсенбек, фамилиясы Мамбетахунов. Бүгүн негизги биздин аңгемебиз ушул улуу инсан менен болмокчу. Анда сиздердин назарыңыздарда профессор Мамбетахунов, Эсенбек Мамбетахунов менен болгон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз жогоруда айткандай, азыр биздин берүүбүздүн мейманы профессор Мамбетахунов Эсенбек Мамбетахунович. Саламатсызбы агай? Биздин илим жана турмуш телеберүүбүзгө куш келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы баардыгыңыздарды ушул 2015 жаңы жылыңыздар менен коштоктап, Кыргыз жерине, Кыргыз элине тынчтык, жакшылык каалап кетейин. Урматтуу Канбек Осмоналиевич, мына сиздин ушурдан пайдаланып, сизге дагы 2015 жылдагы ийгиликтерди каалап, анан элдин сүймөнчүлүгү болуп калган илим жана турмуш телеберүүсүнө кең келечек каалагым келет. Рахмат агай. Эми жанагы койгон суроого келсек, педагогика илими мындай сөздүн толук маанисинде алсак, бул өзү адам таануу жөнүндөгү илим болуп эсептелет. Анын негизги максаты бул жаштарга эле эмес, улгайгандарга дагы, деги эле адамзаттын бардыгына бул билим берүү, аны адам катары калыптандыруу жана акыл эс жагынан өнүктүрүү маселелерин камтыйган илимдин жана өзүңүз белгилегендей эң татаал, ошол учурда карама каршылыктуу илим болуп эсептелет. Эми мына элибизде мындай бир педагогика илимине мындай бир жеңил баа мамиле кылгандай жагдайлар бар да. Бул педагогика бул баардыгыбызга жеткиликтүү, баарыбызга түшүнүктүү деген ой бар да элдин арасында. Демек алар окутуу, билим берүү процесси менен кайсы бир деңгээлде өзүн таанышмын деп эсептейт. Демек алар балдарын окуткан, балдарына тарбия берген, балдарына үй турмуш курууга жардам берип, аларды кайсы бир деңгээлде тарбиялап жатам деген адамдар болот. Ооба, туура. Ошон үчүн бул билим берүү же тарбиялоо же педагогика деген бул баардыгыбызга жеткиликтүү болот. Баардыгыбызга тийиштүү, мунун өзгөчө деле эч нерсеси жок дегендей түшүнүктөр, ошондой элестер бар. Чындыгына келгенде,
Mına birinci, mına pedagog ilimi jönünde söz bolganda, mında 3 nerseni esке alış gerek da. Birincisi, mına jana birinci men aytkan adamdardın aң sezimindegi oşol pedagog iliminin mazmununun istihiyalуу түрдө өзүнөн өзү пайда болуп калган чагылуулар болот да. Ошондо элестетчек. Экинчиси, мына бул көркөм чыгармаларды окууда. Көркөм чыгармаларда же болбосо ар кандай мына бул көркөм сүрөт өнөрүндө деле болсун. Ошолордун бардыгынын адамга кандайдыр бир маалымат берүүчү, анан тарбия бере турган касиеттери бар. Мына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар аркылуу эле адамдарды тарбиялап койсо болот деген дагы түшүнүктөр бар. Ал эми үчүнчү чагылуусу бул педагогиканын илимий түрдөгү, илимий мазмуну. Ошол эле билим берүүнү, ошол адам өнүктүрүүнү, адамды инсандык касиетин калыптандыруунун илимде такшалган, тартипке салынган эрежелери, алардын закон ченемдери, алардын принциптери бар. Мына педагогика илими жанагы биз айтып аткан чындыкты ушул жагынан изилдеп, ушул жагынан карайт. Канчалаган белгилүү адамдар чыкты. Аты ушул күнгө чейин анын кайсы кылымда жашаганын билбесек дагы, азыркы учурда ал адамдардын атын биз айтып, ошону биз өзүбүзгө жанагындай бир идеал үлгү катары айтып келебиз. Булардын бардыгы эң алгач мына бул Манас эпосунда калды. Андан кийинки мына бул Генже эпостер деп коебуз. Ал Генже эпостер деген бизге үчүн Генже болгону менен башка улуттар, мисалы башкалар үчүн ал эң чоң эле барандуу, көлөмдүү эпостордон болуп эсептелет. Мына ушулар ошол эле Курманбек, ошол эле Кожо Жашта канчалаган адам тарбиялоочу идеялар, ойлор жатып атат. Андан кийин кыргыздын макал лакаптары. Макал лакаптарда эмне деген укмуштуудай ойлор турат. Мына бул өзү жанагы илимде мындай деген бар. Мына билимдерди адам өзүнүн билимин мындай түрмөктөп алуу, анан жайылтуу. Свёрнутость и развернутость знания деп коет. Мына биздин макал лакаптар ошол түрмөктөлгөн билим. Мисалы Аккөңүлдүн Атарбай деген сөздүн ичинде мазмуну эмнелер гана жаткан жери жок. Ошон үчүн кыргыздар ошол билимдерди кайсы бир деңгээлде, муну мен как физик катары бир формулага бириктирип койгон деп айтса болот. Туура. Ошол формуланы мисалы Омдун законунун бир формуласын жазып коюп, ал жөнүндө эмнелерди гана айтса болот. Ошол сыяктуу эле кыргызды бир макалын алып туруп, ал жөнүндө аны ачып, кеңейтип айтса болот. Урматтуу агай, чынын айтсак, сиз өзүңүз азыр менин кийинки бере турган суроомо себеп түзүп койдуңуз. Мынакей келип окуу куралдары жөнүндө, андан кийин мугалимдерге түзүлүүчү шарттар, биринчи кезекте руханий шарттар, анын ичинде бир эле моралчадан колдоо эмес, ошол өзүнүн мугалимдин кесиптик ишини өбөлгө түзө турган окуу куралдары, илимий баягындай негиздер жөнүндө сөз кылдыңыз. Мен бул суроону берердин алдында мына бул биздин илим жана турмуш теле берүүбүздүн бир өзгөчөлүгү, бир балким бир ушундай бир айырмасы, ушул сиз чакырылган коногубузду биринчи өзүңүздүн илимий жасаган иштериңиз жөнүндө сурап алып туруп, анан кийин ошол бүткүл баягы китептердин, окуу куралдарынын контекстинде кандай ролду ойнойт, ошону салыштыруу дагы бизде абдан маанилүү да. Мынакей сиз илимдин доктору болдуңуз, болгондо дагы СССРдин учурунда илимдин доктору болгонсуз, биз аны билебиз агай, профессор болдуңуз, анан Улуттук Тилдер Академиясынын корреспондент мүчөсү болуу деген айрыкча педагогика боюнча бул СССРдин учурунда деле бирден, экиден эле киши болчу. Вот ошол эки киши болсо, азыр эки кишинин бирисиз Кыргызстанда. Вот мына столдун үстүндө жайнап турган китептердин баардыгынын автору урматтуу Эсенбек Маматахович сизсиз. Ушул китептер жөнүндө кыскача өзүңүз обзор кылып берсеңиз. Мынакей биздин астыбызда турат, мына 7 класстан баштап 7, 8, 9, 10, 11 класска чейинки ушул физика боюнча, астрономия боюнча ушул китептерди жазып, мунун түйшүгүн тартып,
bir makala жазыш кандай экендиги мен да илим доктору катары билем. Бирок моундай китепти жазуу ошо мугалимди сынагандан да жаман сынактан өтөт бул китеп. Физика, биология, математика, география, тил, адабият, орус тили, койчу бардыгы, жана көркөм өнөр, музыка, бардыгы, физкультура жагында бүт бардыгын иштеп чыктык. Ошондо 96-жылдары анан ошол биринчи долбоорлор пайда болуп, анан стандарт түзүлдү. Ошонун негизинде анан кийин биринчи мынандай окуу китебин киргиздик. Мына табият таануу окуу китеби бул 5-класс үчүн. Себеби мына биздин Кыргызстандын билим берүү законунда мындай деген жерлер бар. Ошо башында эле биринчи билим берүү законунда мисалы биздеги 9 жылдык мектеп бул милдеттүү түрдө. Анан 10-11 класс каалоосу менен башка окуу жайлардан окуп кетет дегенде чыкпады. Демек бизде ушундай болду. Мурда биз 8 жылдык мектеп деп келсек, азыр 9 жылдык мектеп ал милдеттүү болуп калды. Анан ошол жерде ошол жерден анан кийин предметтердин арасында кайсы бир өзгөрүүлөр болду. Анан мен карасам, мындай болду. 6-класста 1, 2, 3, 4 башталгыч мектепте мурдагы жаратылыш таануу деген предмет бар эле. Жаратылыш таануу. Андан кийин биздикилер ушу мекен таануу деген предметке өттү, ал кийинчерээк эле кирди. А биз жанагыны кирип атканда мурдагы окуу пландары ошолордун негизинде келгенбиз да. Себеби балдарды шак эле бардыгын өзгөртүүгө мүмкүн болбойт. Ошон үчүн мен карасам 1-4 класста жана табият таануу турат, демек жаратылыш таануу. 5-класста табигый предметтер боюнча бир дагы предмет жок экен. Табигый илимдер боюнча. 6-класста ботаника окуйт. Ошол 6-класста физикалык география. А 5-класста жок экен. Анан мен атайын ушул табият таануу деген предметти 5-курска киргизели. 5-класска. 5-класска киргизели десек, ал убакта министр Чынара Жакупова болчу. Шаршенинде Жакупова да. Ошол киши айтты, мунун программасын, окуу китебин кайдан табабыз? Анан мен айттым, мен өз мойнум алайын. Мен ошону түзөйүн деп, мынакей табият таануу боюнча программа, анан окуу китеби бул 3-4 жол басылычы. Мына табият таануу дегенди киргиздик. А физика болсо, баягы эреже боюнча мына 7-класстан башталды. Анан могул жерден акырындык менен анан окуу китептерин жазууга кириштик. Албетте биринчи мына программаны түзүүдө, окуу китептерин жазууда мен өзүм эле жалгыз баарын бүтүрүп салдым десем, ал туура болбой калат. Анан ошуга мынакей өзүңүз билесиз, профессор Карашев, Ташбат Карашевичке мен кайрылдым. Ал киши мына бизди окуткан, азыркы күнгө чейин жакшынакай иштеп келе жатат. Абдан тажрыйбасы көп, чоң тажрыйбалуу адам деп ошол кишиге кайрылсам, ал киши дагы менин эмемди кайтарган жок, макул колдоду сизди. Колдоду. Анан мына программаларды түздүк. Андан кийин мына 7-чи, 8-чи, 9-чу класстын окуу китептерин жаздык. Мына 7-класстыкы, мына өзү 7-класстын, мына жөнүндө дагы бир айтайын деп турамын. Мына 7-класстын окуу китеби, а бул болсо мугалимдер үчүн методиканы колдонбосу. Мисалы 7-класста физиканы 68 саат окуйт. Мына бул китепте 68 сааттын иштелмеси берилди. Мугалимдер үчүн. Анан бул дагы бир жакшы оңдой берди болуп калды мунун чыгышына. Бул 4 тилде чыкты. Кыргызча, орусча, өзбекче, тажикче. Биздин билим берүү мыйзам боюнча 4 тилде мектептер бар да Кыргызстанда. Ошону боюнча мына бир гана ушул китеп, ушуну боюнча ошондой чыкты. Муну дагы жанагы бир банктын бир эмесине кирип калып, долбооруна. Анан муну Түркиядан чыгарып келишти. Азыр таратып мектептер окуп атат. Ал эми 8-класстын окуу китеби бул 2 жолу басылып чыкты. Методикасы жазылып коюлган. Жанагы даянып туруп, мында дагы 68 сааттык жазылып коюлган, бирок бул күнгө чейин чыгарууга менин кудуретим жетпей келе жатат.
Иман себебинде өзүнчө сөз кылабыз, түшүнүктүү. Ал бул мына 9-нчы класстын окуу китеби мына болсо, анан кийин 10-нчы класстыкы Койчу Мануп жана Сулаймановалар тарабынан чыгарылган. Анан кийин мына 11-нчи классты Өзгөрүш Шашекеевке кайрылып, мынакей окумуштуу эл мугалими, анан мына бул 11-нчи класстын физика китеби, анан астрономия китеби мынакей 2012-2013 жылдары чыкты. Биздин баягы башта тигил 94-96 жылдардагы планыбыз боюнча ушул 2000-нчи жылга 2010 жылдарга 2000-нчи жылдарга жоксо 2004-2005ке чейин бардыгы чыгып бүтүп барганыбыз болуш керек эле. Бирок жанагы финансылык тартыштык жана башка шарттар менен мына акыркысы 2012-13 жылдары андай жерде болуш керек. 2012-жылы. Вот мына ушундай ушул чыкты. Демек, муну менен айткым келет. Демек, орто мектептин табият таануу жана физика боюнча окуу китептери биздин республикада толугу менен камсыз болду. Жаманбы, жакшы, ал башка маселе. Манакей базалык болгон күчтөрдү, болгон билимибизди жумшап, эми ушуну андан ары өнүктүрөлү деген бир кептер бар. Ушул жерде бир нерсени айтып коюуга сиз мага уруксат берсеңиз. Мисалы, мына менин колумда Казакстандын окуу китеби турат да. 8-нчи класстар үчүн. 8-нчи класс үчүн физика жана астрономия деп аталат да. Орус тилинде, казак тилинде. Казак тилинде бул эки башка китеп турат. Эми бул жерден мен эмне үчүн мындай дегенин дагы айта кетейинчи. Демек, мына бул жерде болгондон кийин, мисалы мына 1988 жылдары мына өзүңүз билесиз, СССРдин педагогикалык илимдер академиясында билим берүүнүн мазмуну жана методдору деген институт бар. Ал жерде Разумовский башкарып, анан кийин академик Разумовский башкарып турчу, ал вице-президент да болду, анан кийин Пинский, Аркадий Аронович көрүп калдым мен дагы. Анан ошол кишилер 86-жылы бүткүл союздук бир семинар өткөзгөн. Ошол семинарда мына бул астрономия предметин физик мугалимдер окутат экен. Ага 35-4 саат бөлүнөт, жумасына 1 сааттан. Анан көпчүлүк учурларда бул астрономияга бөлүнгөн саатты физикага пайдаланышат экен. Ошон үчүн физика менен астрономияны бириктирип бир предмет кылып койбойлу деген бир ой чыккан. Эсимде. Вот мына ушу 86-87 жылдарда болгон болчу. Анан ошол инерция боюнча мына биз дагы биринчи жолку программабыз, азыр мен албай келдим. Биринчи жолку программабыз физика жана астрономия деп атаганбыз. Анан 1-2 жылдан кийин китеп жазууга келгенде физика бул өзүнчө илим болсо, астрономия бул өзүнчө илим болсо, анан физика, астрономия деп койгон кандай болот деп, биз аны экөөнү кайрадан бөлдүк. Ошо туура болгон да. Менимче туура болгон. Эң туура болгон. Ал эми Казакстанда болсо, мына азыркы күнгө чейин физика жана астрономия деп атап алышып, азыр экөөнү бөлө албай, мындай убара болуп жүргөн. Же физикадан жок, же астрономиядан жок. Себеби физика, астрономия деген илим жок. Россияда кандай болот ата? Россияда физика өзүнчө, астрономия өзүнчө. Баягы өзүнчө баягы Пинскийлердин интеграция кылалы деген ойлору, но бирок кайсы бир деңгээлде интеграциялангандар бар. Булар өзү профилдик окутууларда келет. Ал эми базалык мектепте физика өзүнчө, астрономия өзүнчө. Анан мен могул жерде айтайын дегеним, мына бул 9-нчы класстын китебине биз астрономия элементин коштук. Табият таанууда дагы астрономия элементтери бар. Бул жерде абдан жакшы берилген. Анан эми 9-нчы класста космос физикасы деген өзүнчө бөлүм бар. 15 саат окутат. 9 жылдык мектеп бул милдеттүү болгондон кийин физика боюнча жанагы механика курсунан баштап
Atomduk fizikaga çeyin elementardık kurstu толук okup 9 anan 9'ga çeyin. Anan astronomiyanın elementlerindagi bir koş керек. geçsin degen ideya düşünce jasadık da. Endi to'g'ri. Anan endi mına bu jönünde monday oydu aytqım kelet. Mına kitepтерди men imde maksatda götürüp kelgenimdin жайын айтып koyayım. Misali mınamday degen oylar aytılıp жүрөt. Misali mına fundamentalдык предметтерди, fizika, biologiya, химия предметтерин özübüzче жазбай эле Россиянын окуу китептерин алып пайдалансак болобу дегенде ойлор айтылып жүрөт. Бар. Biz de айтып атабыз, депутаттар түшүнбөгөндөр айтып атат, түшүнбөгөндөр айтып атат. Мен андайды мен өзүм да болуп калгам да. Ошол үчүн ошого жооп катары шуну айтайын деп алып келдим. Мына бул казактардын өздөрү жазган, өздөрүнүн программасы боюнча өздөрү жазган китеп. Мамлекеттик стандартына сайкестик оңдогон башаруулуу менен Байжасаров бар. Демек, мына өздөрүнүн китептери дагы турат. И Россиянын китебин өздөрүнүн стандартына туура келтирип, экөөнү тең орус тилинде дагы, казак тилинде да чыгарып коюп койду. Анан бизде мындай китептер жакшыбы жаманбы жазылып турса, анан кийин булардын баарын таштап коюп, Россиянын китептерин алууга кандай болот? Эгерде колдон келсе, мындай кылып дагы бир окуу китебин окуучуларга, мугалимдерге берип коелу. Аны ошол биздин стандартка тууралап келүү жасай турган бизде мүмкүнчүлүк бар. Жалгыз гана мына бул финансылык жагы кандай болот деген маселени мен буну айтып коеюн деген болчу. Мен ачыгын айтайын, финансылык жагы абдан кыйын болот. Бүгүнкү күндө биз ошол базалык китептерди чыгара албай, бир 30-40% өткөрө албай жүрөбүзбү? Эми буну абдан мындай кең кесири өзүнчө дагы бир аңгеме кыларбыз. Негизги көйгөй маселелер болсо, актуалдуу суроолор болсо, биздин илим жана турмуш теле берүүбүздүн жамааты сиздерден ушундай пикирлерди күтмөкпүз. Ушуну менен илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги саны сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.